Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Алишеров президент менен премьер-министрге сабатаж жасап жатабы. Экономика министри Кыргыз Республикасынын аймагынан нефть продукцияларын алып чыгууга убактылуу чектөө коюу жөнүндө токтомун коомдук талкууга алып чыгууга даярдык көрүп жатканы маалым болду. Бул токтомдун автору министрдин орун басары Элдар Алишеров экен айтылууда. Токтомдун максаты калкты нефть продукциялары менен камсыздоо экен. Алишеров демилгелеп жаткан токтом кулакка жакшы угулганы менен түпкүлүгүндө өлкөнүн нефть өндүрүү тармагын талкалоого багытталгандай. Эгер Алишеров сунуштап жаткан токтомго өкмөт башчынын колу коюлса, өзүбүздүн нефть тармагыбыз толугу менен банкрот абалына кептелип, атамекендик өндүрүшкө тирүүлөй эле жаназа окугандык менен барабар болот. Токтомдун автору Элдар Алишеров Кыргызстандагы нефтени кайра иштеткен заводдордун чыгарган продукциялары Россиядан келип жаткан нефть продукциялары менен сапат жагынан атаандаша албай турганын эсинен чыгаргандай. Мындан сырткары бизден иштелип чыккан бензин ЭАЭПтин талаптарына жооп бербей турганын экономика министринин орун басары канти унутты экен. Кыргызстанда жакынкы аралыкта күйүүчү майлоочу майга болгон тартыштык дагы жаралбайт. Бул токтом пандемия учурунда эртеңки күн кандай болот деп элеңдеп аткан элди дагы паникага салуучудай болуп турат. Кыргызстанда кара майды өндүргөн 3000ге жакын жумушчу иштеген Кыргыз нефтегаз деген ишкана бар. Акыркы 3 жылдан бери бул ишкана нефть өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп, мамлекеттик бюджетке ири суммадагы киреше алып келип жатат. Эгер Элдар Алишеровдун токтому ишке кирип калса, нефтени кайра иштеткен, өндүргөн продукцияларын сата албай, ишин токтотсо 3000ге жакын адам жумушунан кол жууйт. Ошондуктан бул токтом биринчи кезекте Кыргыз элинин кызыкчылыгын саткан менен барабар. Коронавирус илдети дүйнөлүк нефть тармагына залакасын тийгизип, кара майды өндүргөн мамлекеттердин президенттери баш болуп, продукциялардын сатуунун жолдорун издөө менен алек болуп жатса, бизде экономиканы тейлеп олтурган Алишеров тескери ушатып, чектөө киргизип жатканын президенттин саясатына көз көрүнө саботаж жасап жатат деп кабыл алыш керек. Экономиканын өзөгүн экспорт түзөт. Муну Алишеров түшүнбөсө, экономика министрлигинде эмнеге ултурат деген. Ушундай кадр өлкөнүн экономикасынын өркүндөшүнө бут тосуп жатканы калп деп ким айта алат? Кыргызга күйбөгөн жетекчилерди эбак эле көчүккө куу шыпыргы менен чаап, кызматынан шыпырып түшүш керек эле деп жазат Багыт Чекит Кейджи сайты. Базарбай Мамбетов: чектөө коюу менен маселе чечилбейт. Тармакты мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек. Экономика министрде өзүбүздөн өндүрүлгөн нефть продукциясын Кыргызстандан башка өлкөгө чыгарууга убактылуу чектөө койгону бир жагынан жакшы. Бирок бизде өндүрүлгөн нефть продукциясы сапаты жагынан атаңдаштыкка туруштук бере албайт. Россиянын Газпром, Роснефть, Лукойл компаниялары бизге каалаган көлөмдө нефть продукциясын берип турат. 2010 жылы Кыргызстан нефть трейдерлер ассоциациясынын президенти болуп турганымда Алмазбек Атамбаев экөөбүз Москвага барып, ал жактын жетекчилери менен сүйлөшүп, нефть продукциясынан экспорттук пошлинаны алып салдырганга жетишкенбиз. Ушул жетишкендиктен улам бизде күйүүчү майлоочу майлардын баасы Россияга караганда арзан. Экономика министри токтомду даярдаган соң өзүбүздүн нефтени кайра иштеткен заводдордун чыгарган продукцияларын сатуу жолдорун дагы ойлонуш керек. Мисалы, мазут Россиядан, Казакстандан келет. Алардан мазут сатып алууну токтотуп, өкмөт өзүбүз өндүргөн мазутту сатып алуусу зарыл. Бишкек жылуулук электр борбору негизинен мазутту жагып жатышат. Мындан сырткары райондо дагы жылуулук борборлору бар. Ушулардын баарында өзүбүз өндүргөн мазутту колдонгонго өтсөк болот. Чектөө коюу менен маселе чечилбейт. Тармакты мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек. Атамекендик нефть өндүргөн ишканалардын нефтени кайра иштеткен заводдордун кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, продукциялардын сатылышын жөнгө салып, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтсө жакшы жылыш болот деп жазат Ринг Чекит Кейджи сайты.